Кут медиа каналына катталыңыз жана Билерман Ордо интеллектуалдык оюндарын көрүп туруңуз. Assalamu alaikum урматтуу телекөрүүчүлөр. Кутмандуу кечиңиздер менен интеллектуалдар, айымдар жана мырзалар. Бүгүн 13 февраль 2022 жыл ЛТР'де Билерман Ордо интеллектуалдык оюндарынын кышкы сериясынын 10 туру. Бүгүн сиздердин назарыңыздарда мына ушул турган команда Ордого келген. Телекөрүүчүлөргө каршы Кудайберди Ташиевдин командасы бүгүн финалдык оюнга жолдомо алуу үчүн ат салышмакчы. Анда эмесе мен команда курамын Ордого чакырууну баштаймын. Демек 10 турга Нуристан Марат уулу келген. Педагог, команда мүчөсү, мыкты Билерман номинациясынын ээси Нурсултан Абдимиталип уулу. Педагог, команда мүчөсү Бектур Токтоноев. Кесип боюнча тарыхчы, учурда жеке ишкерлик менен алектенет. Шахназар Бимамат уулу, студент. Команданын жаш мүчөлөрүнөн бири. Чыңгыз Каратаев. Учурда студент, команда мүчөсү. Жана команда капитаны Кудайберди Ташиев. Кудайберди мырза жеке ишкерлик менен алектенет учурда. Жана ушул команданы бүгүн адаттагыдай эле жетектемекчи. Мына ушул курам, урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздерден келген суроолорго бүгүн каршы оюн жүргүзөт. Кош келипсиздер, Кудайберди мырза. Маанайлар кандай, жакшыбы, оюнга даярдыктар кандай? Команда психологиялык жактан бүгүнкү оюнга даярбы? Саламатсызбы, урматтуу алып баруучу, саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Команда бүгүнкү оюнга толук кандуу даяр. Буйрса, алдыдагы оюнда таттуу, жакшы бир оюн ойногонго аракет кылабыз команда менен чогуу. Сиздерде аябай жакшы мүмкүнчүлүк бар, Кудайберди мырза. Башка командалар сыяктуу премьер лигага чыгып, анан жогорку лигага деген маселе чечилген. Бүгүн финалга жолдомо алышыңыздар керек. Бул өтө уникалдуу шанс. Ошондой эле шанс Сагынбек Мамановда дагы бар. Демек, күрөш ушул эки команданын тегерегинде болмокчу финалга. Бектур мырза, маанай кандай? Бүгүн канча ойнойбуз деп турасыз ички туюмуңузда? Эсепти канчага чейин жылдыш керек деп атасыз? Негизинде көптөн бери утпай атат экенбиз, урматтуу алып баруучу. Азыр оюнда утуш эң биринчи. Анан билесиз, баягы дыхание ачылып кетсе, шот өтө эле чоң эсепте утканга аракет кылабыз. Эми бирок эң биринчи максат утуп алыш эң биринчидечи. Себеби ошол өзүбүзгө чоң жаңылык болду. Нуристан мырза, 6 туюмдар кандай, жакшыбы баары? Жакшы, урматтуу алып баруучу, албетте бир жакшы бир сезимдер менен келдик. Бүгүн буюрса жеңиш болот го деп ойлоп атабыз. Команда бир колча коелу, колдоп анда. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз оюнду баштадык. Бүгүн 13 февраль. Жаңы кошулган телекөрүүчүлөр үчүн биздин экрандагы даректерди жазып алууга чакырамын. Уюлдук телефондорду алабыз жана биздин алгач Инстаграмга катталабыз. Билерман астыңкы сызыкча Ордо. Ушул биздин расмий баракчабыз, катталып жана кат куржунга суроо жөнөтүңүздөр. Сөзсүз түрдө жооп менен болуш керек. Билерман ЧК ТВ күчүкчө mail ЧК тур биздин электрондук дарек жана Facebook'та Билерман Ордо баракчабыз бар. YouTube'да Билерман Ордо деп издесеңиздер биздин оюндар чыгат жана бардык серияларды жүктөп жатабыз. Каттар үчүн Ош Шарлен көчөсү 330 дарегине суроо жөнөтүңүздөр. Биздин өнөктөштөр айта кетели. Биздин өнөктөштөр башкы өнөктөш Барбол кондитердик фирмасы. Барбол адал татуу дайыма жаңы гана. Жана дагы бир өнөктөшүбүз
актив дизайн полиграфия жана жарнак борбору сиздерден баардык буйрутмаларды кабыл алат. Жана ошондой эле Auralux массаж академиясы сиздерге бекем ден соолук каалайт. Йома бургер тез тамактануучу кафелери сиздерди баарыңыздарды чакырат. Жана ошондой эле Легенда Бек окуу борбору баардык тилди билсең дүйнөнү башкарасың. Ушул демөөрчүлөргө ыраазылык билдирүү менен бирге биз анда бүгүнкү оюнду баштайбыз. Демек 0-0 биринчи раунд. Биринчи раунд. Кимдин суроосу туш келмекчи? Нуржамал Баргыбаева, Ош шаарынын тургуну, теле журналист. Урматтуу билермандар. Египеттин мурдагы президенти Хосни Мубарак минтип айткан экен. Еврейлер, жөөттөр өтө үнөмчүл болушат. Ошондуктан дагы алардын тез өнүгүп жатканы байкалат. Ошондой эле алар согушту дагы жакшы көргөн эл. Алардын өтө үнөмчүл жана согушчул экенин ушул нерсенин көрсөткүчүнөн эле байкасак болот дептир. Урматтуу билермандар, Хосни Мубарак бул жерде кайсыл көрсөткүчтү назарга тутуп жатат? Кетти минута. Мүнөттөн мурда жооп бар командада. Кимде жооп бар? Жоопту Нуристан Маратулов. Нуристан. Урматтуу алып баруучу, бул фраза Хосни Мубарактын популярный бир фразаларынын бири катары белгилүү. Бул жерде Нобель сыйлыгын назарда тутуп атат. Себеби Израилден экономика боюнча Нобель сыйлыгын алган еврейлерден чыккан аябай көп окумуштуу бар. Тилекке каршы булар тынчтык жаатында алгандар такыр жок эсе. Мисалы көбүнчө тынчтык бул Африкадагы көбүнчө мусулман эмелер көбүрөөк алып тынчтык жаатында Нобель сыйлыгын. Хосни Мубарак Нобель сыйлыгын назарга туткан. 1-0 эсеп, жооп туура. 1 минутта команданын үнөмүндө турат, сакталып. Эсеп билермандардын пайдасына ачылды. Жана биз оюнду улантабыз. Экинчи раунд. Хосни Мубарак жөнүндө дагы бир суроо келген биздин ордобузга. Ал Хосни Мубарактын костюмундагы сызыкчалар болчу. Ар бир сызыкчага Хосни Мубарак деп жип менен тиктирип чыккан. Билес раунд 3 суроо 20 секундадан команда бир билерманды калтырыш керек. 10 секунд убакыт. Чечиңиздер. Сизге тура келет. Кудайберди мырза ким калды? Нурсултан мырза ойнойт. Нурсултан мырза. Даярсызбы? Даярмын. Бизге Антарктидада бир мекендешүү суроо жөнөткөн экен. Өзү негизинен Нарындан болот, Уланбек Аманалиев. Демек, Нурсултан мырза сизге ушундай төмөнгөдө видео суроон жөнөтүптүр. Бул ошо Антарктидада, ошол жакта Аргентинада жашайт экен. Ошол жакка бир саякаттап барышкан окшойт. Көрөлүчү кандай суроо экен. Саламатсыздарбы? Кыргызстан ЛТР телеканалы билерман ордосу. Дүйнөнүн эң суук континентинен Кыргызстанга ысык салам. Билермандар үчүн менин бир суроом бар эле. Пингвиндер канаттуулардын катарына кирет. Канаты бар, бирок учпайт. Сиздерге билермандар суроо. Анда пингвиндерге канаттын эмне кереги бар? Ушул суроо экен. 20 секунда кетти. Нурсултан мырза. Сүзгөнү керек. Жооңуз тугам? Сүзгөнү керек. Сууда сүзгөнү. Ооба. Жооңуз туура. Экинчи суроо бул телекөрүүчүбүз фото сүрөтүн жөнөтпөптүр, бирок Бегимай Орозбекова Ош шаарынан экен. Урматтуу Нурсултан мырза. Ыйык Кабанын жанында Хаджир деген жерде көлөкөдө уктап жатып, пайгамбарыбыздын чоң атасы Абдулмуталип түш көрдү.
түшүндө бир киши ага ордуңдан тур, Таибаны каз деп айтты дейт. Эртеси күнү ошол эле жерде жатып дагы уктап кетти жана ошол эле адам түшүнө кирип ордуңдан тур, Барраны каз деди дейт. Кийинки күнү да ошол эле окуя кайталанды. Тур ордуңдан Маднунаны каз деп айтты дейт. 4-күнү күнү дагы ошол эле жерде уйкуда кеткен Абдымуталиптин түшүнө баягы адам кирди. Ал бул жолу эмне деди? 4-күнчү жолу түшүнө кирип айтып атат. Кетти 20 секундда. Нурсултан, кыйраткан вариант болбоду. сиз тур эле түшүндүңүз да, каз дегенди кандай түшүндүңүз? Колдон казуу. Казуу, 4-күнчү жолу эмнени каз деп айтты? 4-күнчү жолу каз деп айтты. 4-күнчү жолу дагы 4-күнчү жолу кирди жана ал бул жолу эмне деди дейт ооба. Демек ушул окшош бир нерсени айтышы мүмкүн. Эмнени айтты? Казылган жерлерге 3 жолу 3 күн каз деп айтып атат. 4-күнчү күнү ошол казылган жерлерге курма дарагын тик деп айткандыр балким. Казылган жерлерге курма дарагын тик деп айтышы мүмкүн. Жооп кабыл алынат. Туура жооп. Бул көпчүлүккө маалым. 4-күнчү жолу Замзамды каз деди. Замзамды каз деди. Сизге каршы экинчи суроодон Нурсултан мырза жаңылышып калды. Команда отуруңуздар. Эсеп 1-1. 3-чү раундга старт беребиз. 3-чү раунд. Кайсы деңгээлде команда үчүн кооптуулукту жараткан Блиц раунддун команда өтүп кетти. Актив дизайндан сиздерге суроо. Урматтуу билермандар. Бир күндө дүйнө жүзүндө канча ымыркай төрөлүшүн биз билбейбиз. Так саны статистиканы караш керек. Бирок өтө көп. Бирок кайсы бир компаниянын чыгарган продукциясы дүйнө жүзүндө төрөлгөн ымыркайлардан дагы көп сатылат экен. Ал кайсы компания? Кетти минута. Легоны айтышат, кубик өшө эң көп продукциясы бар. Сатылган буюм айта кубик. Coca-Cola компания жаш балдар менен производствосу байланыш көп да. Негизи жаш балдар сурап атат, и компания байланышы барбы? Көп чыгат. Ооба, негизи ушу үчөөсү статистикалар жүргөндөр да. Лего жүрөт, кубик жүрөт. Качествосы боюнча Coca-Cola жүрөт, iPhone компаниясы дүйнөдө төрөлгөн балдардан көп продукциясын сатат. Маселе бул жерде цифрада эле болуп атат да. Маселе цифрада болуп атат. Продукция бала Coca-Cola, Lego, кубик Rubik. Мисалы үчүн Lego логично жакшы жери бала көрүп атат, бирок бала бир Lego эмес, экөөнү ойношу мүмкүн деген сыяктуу же көбүрөөк турса вариант кете берет. То есть Lego'го талап маселе оюнчукка талап чоңураак болот Көп да. нерседен куралат да, ошого айтып атпайбы. Балким жаш балдар менен компания вообще тиешеси жок. Просто Жөн эле ошол. Бул анда баягындай эле бренд компанияларга такалып калат да десекчи. Кайсына келет? Coca-Cola'га барып калат десекчи. Coca-Cola же iPhone деген сыяктуу. Анан да жөнөкөй эле жөнөкөй эле таанымал эмес, турмуштук керек товар болушу мүмкүн. Кудайберди мырза. Лего да. Эми бул жерде салыштырып атат да. Салыштырып атат. Кыргызстанда бир күндө канча бала төрөлгөнүн мен билбейм. Дүйнө жүзүндө да билбейм. Эми анын статистиканы караш керек. Анда логикасына туура келбей Кудайберди мырза. Урматтуу алып баруучу, биз Lego болушу мүмкүн деп оюнчуктар. Lego оюнчук, курама Мен оюнчуктар. компаниянын атын сурадым. Lego компания аты Lego. Lego компаниясынын продукциясы. Жооп кабыл алынат. Нуристан эмнеге ынанбай атасыз? Эмнеге ынанбадыңыз азыр? бирок кола эмес да барыбир. Coca-Cola болсо керек деген ой болду. Себеби аябай көп штукта сатылат да продукциясычы. Себеби дүйнөдө өтө көп аймактарда ичилет. Бул жерде урматтуу команда, жаш бала болсо. урматтуу билермандар, бул жерде айталы дүйнө жүзү боюнча бир күндө
1 миллион бала төрөлө турган болсо, Кудайберди мырза, андан да көп сатыла турган бул Apple компаниясынын продукциялары. iPhone жана Apple компаниянын продукциялары. Сиздерде туура жооп айтылып атты. Бул балдарга салыштырып туруп айтып атат. Балдарга салыштырып айтып атат. Демек өтө көп деңгээлде сатылат. Эсеп 2-1. Телекөрсө 1 упай алдыга чыгышты. 10-чу тур, кышкы сериялар, финалга жолдомо алуу үчүн Кудайбек Ташиев ойноп жатат. 4-чү раунд. 4-чү раунд. Урматтуу телекөрсө, биз жогоруда айтып кеттик. Бүгүн биздин студиябызда буга чейин бир топ билермандардын башын катырган Кытай иероглифтери тууралуу суроолорду жөнөтүп, бул кайсы телекөрүүчү болду экен деп жүргөн телекөрүүчүбүздүн өзү келип турат. Зарина Ташполотова Кара Суу районунун тургунусуна каршы суроо бериптир. Демек биздин студиябыздын бүгүнкү мейманы Кытайдын Цзянчжоу шаарында иштеп жаткан, бүгүн студиябызда турат Тынчтыкбек Кубатбеков студиябызда. Кош келипсиз. Өзгөн районунун тургуну өзү. Тынчтыкбек мырза, кош келипсиз. Чоң рахмат. Көптөн бери кыялданып жүргөн Билерман Ордонун студиясына келип, ушул оюнга катышып турганыма абдан кубанычтамын. Билермандарга ийгилик каалайм. Кытай мамлекетинде жашап иштеп жатасыз. Кантип барып калдыңыз ал жака жумушка? Мен Кытайда 2,5 жылдан бери жашайм. Ал эми Кытай тилин мындай тереңден үйрөнүп баштаганыма 1,5 жыл болду. Ал эми негизи эле чет өлкөдө жашап жүргөнүмө быйыл 10 жыл болуп калыптыр. Бирок Кудай буйрса жакында Кыргызстанга келем деген ниетим бар. Чоң рахмат. Негизи мен өзү мектеп жашымдан бери эле тил үйрөнүүгө абдан кызыгам. Анан Кытайга барганда негизи Кытай тилин билчү эмесмин. Бирок ошол жерде жашаган соң өзүң жашаган өлкөнүн тилин билбесең өтө оор. Ошондуктан Кытай тилин үйрөнүүнү чечтим. Буйрса дагы эле үйрөнүүнү улантуудамын. Ал эми Билерман Ордого суроо жөнөтүп калуум негизи мен Кытайга барганда 1 айлык карантинде болдум. Отелде отуруп, анан Билерман Ордону негизи мен жаштайымдан көрөм. Ошол мектеп жашымдан бери эле көрүп кызыгып, бул жерге келип ойногум келчү, бирок тилекке каршы эч мүмкүнчүлүк болгон жок ушул күнгө чейин. Анан суроо да жөнөткүм келип, суроо даярдап коерчу мен оюмдачы, бирок эч убакыт болгон жок же өзүм чыгынбадым. Бирок ошол карантинде отуруп бир суроо жөнөтүүнү чечтим. Анан ошондон кийин кандайдыр бир кызыктуу иероглиф көрсөм же кызыктуу бир факты көрсөм өзүм менен көчөдө көрөтүп, анан ошол жерде дароо мындай суроо оюма келет, анан жазып коем, анан ошентип жөнөтүп коюп, ошентип менин мындай эң сүйүктүү хоббим болуп калды десем болот. Рахмат. Эми анда Кытай тилинде биздин билермандарга ийгилик, жеңишке жетиңиздер деп бир айтып койсоңуз. Шеше дажа, 我祝你们大吉，谢谢。Шеше. Айтор командага ийгилик кааланды. Чоң рахмат. Урматтуу билермандар. Гималай тоосунун түндүк капталында өтө өжөр жана чыдамдуу шерп уруусу жашайт. Уруунун аты экен шерп. Гималай шерптеринен өтө чыдамдуу жол башчылар чыккан. Алардын ысымдары дагы башкача. Нима, Дова, Мингма, Лакпа, Пурба, Пасанг, Пема жана башка дейт. Айтор. Элестетиңиздер, сиздер Тибетке барып калдыңыз жана жол башчы кылып, мисалы Пурба аттуу шерпти жалдадыңыз. Жол жүрүп, аны менен тааныштыңыз жана аны сиз башка ат менен чакыра баштайсыз таанышкандан кийин. Кандай ат менен чакырышыңыз мүмкүн? Понедельник, вторник, пятница деген сыяктуу, жумабай деген сыяктуу. Кайсы күнү төрөсөң? Дагы нелер жазды? Жок, төрөсөң. Менимче 6 или 7 ат санады. 6 или 7 санады да. Демек бизге эгер жумабай болсо или понедельник болсо ошол өздөрүнүн ыйгарылып бүткөн деген убактар. Ыйгарылып бүткөн. Но бизге ыңгайлуураак болуш үчүн. Бирок жетекчилерине гана ошондой болчу. Барына просто жөнөре маалымат катары азыр бул жана непалдыктарды гид болуп
гидтерди чакырып атат да ошондо. Почти ошондой бардың дейли, алардын жетекчилерден как гид болуп калышы мүмкүн деп атат. Сен алып жүрүп атат дейт. Эртеси күнү башка ат менен чакырасың деп атпайбы мен. Кандай вариант чыгарабыз? Жаманыраак ат бели, жаманыраак. Эртеси күнү дагы өзгөрөт деп атат. Өжөрө калып чыдашка не байланышы барбы? Жаман аттар барбы? Азыр бул ошол менен таанышсагандан кийин сурайт да, атын маанисин эмне билдирет десе, ошондой деп айтса, значит ошону чакырат экен да. Маанисинен деле баягы 7 күн деген нерсе жакшы. Негизи аларда ошондой исымдар бар да. Понедельник менен де. Дүйшөмбү, шейшембиде жума сыяктуу, может жумабек болушу мүмкүн болду. Азыр мен дагы бир айтам. Кудайберди. Ким жооп берет? Жоопту Нуристан Муратулу берет. Нуристан. Урматтуу алып баруучу, азыр негизи непалдыктар, шерптер Гималайда жашаган. Сиз санап өткөн аттарда 7 ысымды санап өттүңүз, жана бизден 5-син сурадыңыз да. Бирде 7ге логика менен бара турган болсок, бизде 7 жуманын күндөрү бар. Демек буларда сиз Пурба дегенди сурадыңыз. Демек Пурба деген бул балким Жумабек же болбосо Жумабай. Ошол апта күндөрүндө төрөлгөн адамдардын ысымдарын берип коюш мүмкүн. Жооп кабыл алынат. Сиз кайсы күнү туулгансыз өзүңүз? Мен жуманын кайсы күнү төрөлгөндүгүм эсимде жок, бирок сурабагансыз папаңыздан? Жок, сураган эмесмин. Сурап коюш керек. Бирок булар Жумабай экен жооптура. Жумабайлар экен. Дүйшөмбү, дүйшөм, шейшем, бейшем, эсеп 2-2. 5-чи раунд. Бектур мырза, сиз кайсы күнү туулгансыз? Мен чындан карап чыккам календарды. Бейшемби, суббот, ишемби же бейшемби күнгө туура келген. Азыр так унутуп атам, бирок тактагам атайын карапчы. Сиз тактап коюңуз да. Тактап койдум. Бейшемби дей бергиле деп. Анда лакпа экенсиз. Болду. Мирзаев Даутбек Араван районунан сиздерге каршы суроо берет. Мирзаев Даутбек. Илгерки доорулордо Европа өлкөлөрүндө өлүм жазасына тартылган адамды элди чогултуп алып, башын кесип салышкан. Аны баарыбыз билебиз. Кинолордон дегендей тарыхтан окуйбуз. Ошол учурда жазалоочу башкесер кесилген башты колуна кармап, көтөрүп, чогулуп турган адамдарга 6-7 секунда аралыкта каратып көрсөтүп турган башты кармап. Урматтуу билермандар, бул кыймыл аракеттин максаты эмне болгон? Адамдарга көрсөтүштү кетти. Сен дагы ошого ушундай болушу мүмкүн. Бирок эми бул жөнөкөй нерсеси да, балким физиологиялык жактан карап баш алгандан кийин жандын бир нерсе жанын чыгып кетүү процесси. Жок, балким оксаңыздар. Жок, балким баягы баш кесерди ушунчалык коркунучтуу, ырайымсыз көрсөтүү максатында болушу мүмкүн. Жок, ошондой бир баягындай ойлоп калган, мисалы үчүн Азраил дегенде деле бир элес бар. Көтөргөн учурда түшүп калат деген сыяктуу бир ишеним болгон эмеспи? Эмне түшүп калат? Жан адамдын башында болот деп ишенишкен илгери. Көтөргөн учурда жаны чыгып кетет ошондо. 5-6 секундда. Именно 6-7 секунд. Анан эми экинчи нерсе балким көз ачылганча калып кетип 5-6 секундда жабылат. Көз жумду дегенге. Бирок мен мындай элестетүү менен караганда Көкөр адам бул эл алдында точно ошол адам деп да көрсөтүш Ошол адамды деппи? эми уяткарууга караганда бирок байкасаңыздар, бүтүн баш кесүү процессинде наркы кесе турган адамды айбаттуу, коркунучтуу, ырайымсыз көрсөткөнгө аракет кылган да. Кудайберди мырза. Урматтуу алып баруучу, жоопту Бектур Токтоноев берет. Бектур Токтоноев, өзүңүздү палач, баш кесер катарында элестетесиз. Кудайым сактасын. Эми чоң балтасы болгон, ай балта. Бир чапканда баш түшүп калган, жана чачынан кармап туруп, мисалы үчүн адамдарга мынтип көрсөтүп, 6-7 секунд аралык көрсөтүп турганда, эмне максатта мынтип кармаган башты? Урматтуу алып баруучу, эми маалымат катары кыскача айтып туруп, кийинки жообума өтөйүн. Бул балким чындан өлдү деп жүзүн элге таанытуу, анан сабак болсун дегенде, көз жумулгандан чейин. Экинчи биздин негизги жообубуз бул балким баш кескен адамды ырайымсыз жана мындай ырайым кылбай тургандай бир образга алып барып, ушундай бир тоо келчи киши дейбизби, бир башкача бир персонажга жаратуу максатында эле, коркутуу же чочутуу жаратуу максатында ошондой элес калтырган. Ушундай бир кандан коркпогон, артка тайбаган адам дегендей кылып. Себеби баштарына атайын баягындай ныкап кийгизип, ошо баш кесерлерди, анан башкача бир сөлөкөттөгү адамдарды даярдашкан да, атайынчы ырайымсыз дегенге алып барган окшойт. Сиз сот чечти, башым кесилет, бул ырайым кыла албайт сага дегенге чейин байкимчи. Сиз басымды баш кесер жака бурасыз. Кесерге. Эми ооба.
баш кесерге бурдуңуздар, басында жооп кабыл алынат. Баш кесер экенин эл билген, жана кылмышка жазага тартылган адамдын ким экенин ага чейин да билет элдер. Анын башы ачык эле жетелеп келген нар жактан. Эмне үчүн көтөрүп атат элге айландырып? Туура жооп. Медицина деле бүгүн муну тастый алат. Адамдын башы кесилгенден кийин 6-7 секундага чейин аны көрүү, сезүү системалары адамдын акылында болот да. 6-7 секунда. Максат кылмышкер акыркы жолу элди көрүп алсын деген. Сезүү органдары иштеп турат 6 секундтан ичинде. Адамдарга акыркы жолу адамдарды көрүп алсын дегенде кылмышкердин башын кармап туруп, анан кийин аны башка жака койгон да. Ушундай бир кандай десем, ырайымсыз бир ырым болгон. Команданын бул жолу туура эмес болуп калды. Мирзаев Даутбекти куттуктайт, Сарыарка районунун тургуну жана телекөрсө тарапка Даутбек мырза 1 упай алып берди. Жалпы эсеп азырынча 3-2. Телекөрсө 1 упай алдыга чыгышты. Оюн болсо улантылат. 6-раунд. Раунд. Бул пикир вариант бар беле командада, Кудай берди. Башкача түрү бар эле, бул адамдын жаны ошо 5-6 секундда денесинен чыгып кетет деген вариантыбыз бар эле. Туурарак вариант болушу мүмкүн эле. Бирок негизи көзгө деле бир басым жасап өттүк. Туурарак вариант болмок экен эгер ушул айтылганда деле. Гүлиза Шамырзаева Бишкек шаарына сиздерге каршы суроо берет. Телекөрүүчү сиздерге суроосун сыр сандыкка салып жиберген. Сыр сандык. Шахназар, кайсы кесипти окуп атасыз азыр? Байланыш адистигинде окуп атам. Байланыш адистиги. Байланыш адистинде иштегендер булар мындай сезимтал болушат өзү негизи. Жаныңыздагы сыр сандыктын ичинде кандай предмет бар деп ойлойсуңдар? Катуу, жумшак, жесе болот, болбойт? Менин оюмча бул жесе болбой турган предмет деп ойлоп атам. Бирок аны көрө жатарбыз. Ар жылы Испанияда алыс аралыкка чуркоо боюнча сынак өткөрүлөт. Бул сынактан дүйнө жүзүндөгү башка сынактардан 3 айырмасы бар. Биринчиси, бул сынакта жеңген да, жеңилген да байгеге ээ болот. Экинчиден, сынактын эрежесине ылайык ар бир катышуучу 2 колун, 2 бутун жерден көтөрбөй жүрүш керек. Үчүнчүсү, бул сынактын катышуучулары сандыктын ичиндеги буюмду колдонушат. Сыр сандыкта эмне бар? Тапочка бар. Ар бир катышуучу 2 колун, 2 бутун жерден көтөрбөй. Жерден көтөрбөй демек мындай. Ушинтип ит сыяктуу жүрөт экен да. Бул Испанияда жөн эле жарыш болду да. Адамдар эмне болсо, ошондо колуна кие турган нерсе да, эми кол кир болот да, баспайт менен баспайт да. Тапочка, перчатки же ушуга окшогон нерселер. Жеңгенде жеңилген. Бул эми чакыртуучулар ар бир катышуучу жеңген дагы жеңилген дагы бирдей эмеге ээ болуп атат. Эмне себептен? Белек алат. Бирдей белек алат. Белек алат. Бул жаш балдардын оюну эмеспи? Жаш балдардын жарышы. Жарыш болуп атат. Бар да, Японияда бар мындай, бирок буларда башында келгенде предмет болушу мүмкүн. Испанияда алыс аралыкка чуркоо деп атат. Чуркоо бирок Ошондо сүт алат. Алкаш колдонобу? Жок, балдардыкын алыс аралыкка чуркоо деп айтылбаса керек. Испанияда. Алыс аралыкка жаш балдар предмет. Чуркоо деген жокто бул жөрмөлөп жүрүү. Ошону айтам да, бирок башында соода чуркоо жерден көтөрбөй. соода чуркоо деп атат. Жерден көтөрүш керек. Эмне предмет? Ортодон жардам көрөлү. Колго кие турган. Логично да, 4 бүт тагындан кийин логично нерселер. Кудайберди мырза, Же убакытча адамдарды успайт. Ордодон жардам алсаңыздар болот, жеңилип атасыздар 1 упайга. Бонус алсаңыздар да болот. Эгерде кыйынчылык болуп атса, же жооп бериңиздер. Ишенимдүү жооп болсо. Урматтуу алып баруучу, Ордодон жардам алабыз. Урматтуу Ордо команда сиздердин жардамыңыздарга муктаж. 20 секундда кетти. Эмне бар? Соска болушу мүмкүнбү? Жаш бала да, жаш бала. Жаш балдардын баардыгына бириз берилиш керек.
Жаш балдардын конкурсу бул демек. Чуркоо деп коет. Суу турган сыяктуу нерсе болуш. Жаш бала неге барат? Колдон көтөрбөй, мантип кетип атканда байланыштуу деп болсун. Не предмет? Айттым го, памперс деп жаш балалар. Жаш балалар колун көтөрүп басат. Ал жарыш 20 секунда бүттү. Ордо жардам токтотобуз. Кудай берди. Урматтуу алып баруучу, Ордонун жообу менен биздин жообубуз туура келе атат деп коеюнбу? Памперс бар. Памперс? Ооба. Эмне себеп? Кандайча памперс? Бул жарыш жаш балдардын жарышы болушу мүмкүн. Бөөктөрдүн жарышы дейсизби? Ооба. Жооп кабыл алынат. Памперс. Алыска чуркоо деп атат. Эми аларга алыста. Көрөбүз. Сыр сандыкта эмне бар? Бул памперс болчу. Канчанчы размер экенин билбейм, бирок кимде ымыркай бар үйүндө? Бектур, Кудайберди, кимде бөөк бар? Жооп туура. Эсеп 3-3. Жетинчи раунд. Жетинчи раунд. Бул жерде Ырыскүл Исабекованын суроосу калды. Венера Исакулованын суроосу. Ырыскүл Исабекова Ноокиян районунан силерге каршы суроо берет. Урматтуу билермандар. Япон хоккулары же хайкулар тууралуу бир топ суроолор келген. Япон акыны Иоса Бусондун калемине таандык хайкуга көңүл буруңуздар. Негизинен 3 саптан турат өзү хайкулар. Сынган кол чатырлар кышында пайдаланылбады. Сынган кол чатырлар кышында пайдаланылбады. Назик, бул жагы көп чекит экен. Урматтуу билермандар. Бул хайкуда Иоса Бусон сынган кол чатырларды бир нерсеге окшоткондугун байкоого болот. Бул хайкуну акын эмнеге окшоткон? Назик дегенден кийин ошонун аты жазылган. Кетти минут. Козу карын эмес болбушту? Назик мындай жетпеген. Да, жетпегич. Прям ошошта мындай. Козу карынчы. Сынган кол чатырлар. Баягы кол чатыр катары деле көргөн. Козу карын болушу мүмкүн, бирок кол чатырдын баягы сынган деп эле кыяслашы мүмкүн. Жанагы прям мондай болуп сыңып өсөт. Козу карын өзү назик. Назиктиги ошого жармашат. Бирок сынган башка вариант. Эмне кол чатырга окшош эмне бар дагы? Зончик окшош. Сынган жагында кайсыл жагына сынган? Эми баягы жамгырда сынганбы? сынат, эми бул мындайча карга туура келбеген жандыкта, жан баягыда Кышындасы кар басып калды да, себеби үчүн козу карынат кышындасы кар басып калды. Бирок могу сынган боюнча карынга сынып өсөт да, билесизби? Жок, сынган кол чатырлар кышында пайдаланылбады, колдонулбады. Жок, мен жеке логикамда кышындасы кар басып калды да, козу Негизи карынат жок деген деген. козу карын болсочу. Негизи жок, кар жагына чейин жок. Козу карындар. Бул баягы жамгырдын эле прототипинде жүрө турган нерселер да, калдыр колдур эле чыга калат козу карынчы негизи баягы. Бирок башка нерсеге чалып берчи дагы. Экинчи Сынды дегенге, мисалы баягы Японияда эмне бар? бетти бекиткенди айтканчы. Козу карын дагы? Козу карын Сынган кол чатырлар кышында колдонулбады. Жок, колдонулбады, Пайдаланылбады. Кудайберди мырза. Басып калган. козу карын. Жоопту Нуристан Маратулу. Нуристан, назик эмне? Урматтуу алып баруучу, сынган кол чатырлар кышында пайдаланылбады, назик козу карын. Себеби кышындасы козу карынды кар басып калат, демек адамдар аны терип пайдалана албайт. Анан козу карын билебиз, назик ичине тийсең эле, эми тебелеп кетсең деле өтө жумшак назик. Демек козу карын сиз көрүнүшүн кол чатыр окшоштуруп атасыз. Сынган деген жерин каер мисал аласыз? Козу кардын кайсы көрүнүшү сынык кол чатыр окшош? Негизи жарылып өсөт да, жарылып өсөт сынык. Ал козу карын негизи жарылып өсөт көпчүлүк жерлерде. Жооп кабыл алынат. Назик козу карындар. Туура жооп. Назик жарганаттар, урматтуу билермандар. Назик жарганаттар. Назик жарганаттар назарга тутулуп жатат. Кышында пайдаланылбады. Кышында
жарганаттар учпайт, көрүнүшү сынык колчатыр жана бул өтө назик жаныбарлардын катарына кирет. 4-3 эсеп, 4-3. Кайсы суроо бүгүнкү оюндарда мыкты болушу мүмкүн? Азыркы суроодо жаман суроо эмес. Суроо ээси, демек биз Ырыскүл Исабекованы куттуктайбыз. 8-чи раунд. 8-чи раунд. Кээ бир адамдар бар, табиятан аябай зонтикке жакын колчатырга, Кудайберди мырза. Колчатыр көтөрбөгөнгө аракет кылам. Мен ашыкча нерсени негизи мындай кармап жүк болбогон дейсизби? Нурисан сизчи? Мен деле ошондой. Көбүнчө бир нерсе көтөрүп алсаң бир жерде калтырып кете бересиң да ошол. Эми жамгыр шатырап жауып атса, айла жок, коргонуш керек да. Эми кээ бирлер бар жамгырды сүйүүчүлөр. Ордого суроо раундуна келип калыппыз. Instagram онлайн суроо. Биз бүгүн ушул Instagram суроонун ордуна Тынчтыкбектин өзүн суроо берүүгө чакырып атабыз. Команда дем алып туруңуздар, 1 мүнөт сиздерге дем алыш. Тынчтыкбек мырза, кыскараак бир сурооңуз болсо, иероглиф жөнүндө мындай сөз түрүндө айтып деле түшүнтсөңүз боло берет. Даярсыздарбы? Кытай иероглифтери, Кытай тили боюнча суроолорум популярдуу болуп жаткандыгы үчүн бүгүн дагы ошо Кытай тилинен бир суроо берип кетейин. Анан ар бир сөзүмдү кунт коюшуңуздарды каалайт элем, анткени мындай подсказка бергенге аракет кылам. Негизи Кытай тилинде кандайдыр бир сөздөрдү жана фразаларды алар иштеп чыгып атканда ошо тилдин түзүлүшүндө мисалы өлкөлөргө ат берип атканда ошо өлкөлөрдүн угулушуна карап берген учурлар көп болот. Ошондой эле мисалы англис тилинде же башка тилдерде өтө популярдуу фразаларды ошо Кытай тилине которуп ошолорду дагы мындай өтө күнүмдүк жашоодо көп колдонулган учурлар болот. Анда эмесе менин суроом төмөндөгүчө Кытай тилинде эң көп колдонулган 3 сөз жана фразалардан бирөөсү ни хао, баарыңар билгендей салам, учурашуу иретинде. Экинчиси о ай ни, мен сени сүйөм. Ал эми үчүнчү фраза, жок үчүнчү сөз деп айтайын. Куайлы деген бир сөз бар. Бул Кытай тилинде эң көп колдонулган фразалардан сөздөрдүн бири. Жана бул сөз төмөндөгү фразалардын ичинде колдонулат. Биринчиси шыңжы куайлы деген фразада колдонулат. Экинчиси шиннен куайлы деген фразада колдонулат. Ошондо куайлы деген сөздүн кыргызча которулушу эмне? Минута кетти. Шыңжы куайлы. Бизге берилбейт. Чайна? Мен деген чая дейт. Жок, чай. Куалы деген мен кытайлыкмын эмесмин обычно. Мен кытайлыкмын. Кытай деген. Командалар убакыт бүттү. Талкууну токтотобуз. Жоопторду кагазга жазып бериңиздер. Тынчтык мырза, жоопту алыңыз. Башка командалардан да алып туруп анан кийин окуйбуз. Эмил, жоопту узат. Сооron мырза. Мырзанын командасы коштошуу деп жооп бериптир. Сагын мырзанын командасы кутман деп жооп бериптир. Кутман таң, кутман кеч деген мааниде. Анан Сооронбек мырзанын командасы мекен деп жооп бериптир. Башка эч кимде жок вариант? Бул жакта Семетей мырза. Семетей мырза. Вариант бар экен. Мен айтып эле койдум эле бул жака күрүч же кагаз деп. Түшүнүктүү. Тынчтык мырза, эми кимдин варианты туурарак? Туурарак вариант болбой калды окшойт. Анда туура жоон айтыңыз анда. Негизи мен подсказка берип кетем дедим эле. Англис тилинде же башка тилдерде мындай көп колдонулган фразаларды өздөрүнө которуп, ошону бир фраза кылып коюшат да. Мисалы, биринчиси шыңжы куайлы деген happy birthday, шиннен куайлы деген happy new year. Ошондо куайлы деген бактылуу деген сөз болчу. Түшүнүктүү. Бактылуу. Бактылуу деген сөз экен, куалы. Билип алдык.
Тынчтык мырза. Сагынбек. Урматтуу Бактылуу деген бар эле Кутман таңда Темирлан жазып берип койду да. Бактылуу варианты бар беле? Жеке. Тынчтык мырзага рахмат, командаларга да рахмат. Биз оюнду улантабыз. Сагын мырзанын командасы бир аз жакындашты деди, бирок так жооп таптакыр башка экен. Ага чейин логикалык жетеленүүчү сөздөрдү айтып өттү. Нихао, салам, мен сени сүйөм. Дагы кайсы сөздөр айтып. Венера Исакул кызы төмөнкү суроону бериптир. Жазып алсаңыздар жакшыраак болот. Урматтуу билермандар, мисал үчүн бизде же сиздерде 3 кесим колбаса бар. 3 кесим колбаса. Кесимдерди чийип алсаңыздар да болот. Анан ойлонгону керек болот. 3 кесим колбаса бар. Жана ар бирин эки жагынан куруш керек, Нурислам мырза. Колбасаны куруш керек, эки жагынан куруш керек. 3 кесим колбасаны. Сковородкага, куруй турган казанга 2 эле кесим батат бирок. Жана ар бир жагы 30 секундада курулат. 2 кесимден. Бирок ушул 3 кесим колбасаны эки жагынан 90 секундада кантип куруса болот? Негизи 2 эле кесим бата турган сковородкага. Минута кетти. Жок, башка дагы. Экини койду. Канча? 30 секунддан да. Бирөөнү алып туруп, экинчисин оодарды, аны бирөөнү койду, жаңы бирөөнү. Анан кийин 2,5 болот атпайбы? Ошо 2,5 коюп койду. 90 секундда деди? Ошондо 3-өндө ошону 3-өндөн эки жагын куруш керек да бирок. Эки жагын курулду да. Биринчисинде экөө да койдум да. Биринчисинде бирөө курулуп атат ошондо. Экинчисинде алынган курулуп атат. Биринчи экөөнү курудук, кийинкинин бир жагын буяка тескерисин алып өттүк, плюс жаңыны коштук да. Жаңыны коштук. Ошондо бул бүткөндө бул бирөө даяр курулуп бүттү дагы. Жок кандай? Жок, негизи ошондой эле. Акыркы экинчинин эки бетине жетпей калат да, убактысы дагы 30 секунд. Жок, жетет. Жок, негизи жетет, кантип жетет табыш керек деп атам да. Жок, 30 секундда кандай койду? Ой, биринчи экөөнү койду. Анан бирөөнү алып койду буяка. Бирөөнү алып койду. Алып туруп, мына жаңы кылып атпай, буяктан жаңыны кошту. Ошондо 3 тең курулду да, бирок бирөө ашча турат буякта. Кийинкиге мана калганы Убакыт бүттү. Кудай билет мырза. Ишенимдүү жооп барбы же бонус аласыздарбы? Жок, ишенимдүү жооп бар, урматтуу алып баруучу. Ким жооп берет? Жоопту Нуристан Маратуулу презентация кылып берет. Нуристан Маратуулу, эми презентация кылыңыз. 2 эле кесим баткан сковородкага 3 кесимди 90 секундада логика алсак батпайт. Жетишпейбиз дагы. Айта бериңиз. Урматтуу алып баруучу, мынакей камерага көрсөтүп атам, негизинен жогору жакта 3 кесим колбаса бар. Биринчи сковородка, бул мен азыр номерде коюп коеюнчу. Биринчи процесс, экинчи процесс, үчүнчү процесс. Биринчи сковородкага биринчи экөөнү салабыз. Экөөнүн бир жагын 30 секундда куруйбуз. Куруйбуз дагы экинчиден ушул курулган сковородкадагы биринчини алып коебуз. Ал эми экинчинин экинчи бетин куруйбуз. Экинчи бетин куруйбуз дагы мына үчүнчүдө бир кесим колбаса ашып калып атат. Анан экинчи бетке алып өтөбүз. Таза колбасаны, курулу эле колбасаны. Демек, бизде бир кесим колбаса уже даяр болду. Ал эми бул жака алып койгон колбасанын бир бети курулган, ал эми экинчи сковородкага салган үчүнчү колбасанын дагы бир бети курулган. Ал эми үчүнчү процессте биз экөөнү тең тескерисинче экинчи бетин куруйбуз жана натыйжада 90 секундда 3 колбаса тең натыйжада курулган даяр пайдаланабыз. 90 секундалык процесс. Сиз өзүңүз куруш маселелеринде мындай тамактын кайсы түрүн мындай жакшы жасайсыз? Мен негизи тамак жасоо процессинде мыктымын деп айта алам, урматтуу алып баруучу. Себеби биз үйдө 4 уул катарбыз. Мен экинчисимин. Көбүнчө чоң бала үйдө обычно көп бир чет жактарга жумушка жумшалат. Ал эми экинчиге көп түйшүк түшөт да. Ошон үчүн мен кыз бала жокпу? Кыз бала бар, акыркы 5-6-чысы. Ошон үчүн мен үйдө тамак жасап, апама эме кылып жардам берип, эртеме мектепке кетип атканда дагы үйлөрдү шыпырып, эшиктерди тазалап коюп кетчүмүн негизичи. Ошон үчүн ал жактан аябай Кыздарга жакшы реклама болду. Ага 70 секунд жететби? Кыздарга жакшы реклама болду. Үйгө барганда ушул процессти бир көрүңүз, Нуристан мырза. Жооп туура. 4-4. Раунд.
9 раунд, урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн 10 тур. Кудайберди Ташиев финалга жолдомо алууга аракет кылып жатат. Теңдешүү, азырынча теңдешүү. Тынчтык Кубатбеков. Кайрадан сиздердин назарыңыздарда. Мурда биз Тян Шоу деп жазсак, бүгүн Ош облусу өзгөн деп эле жазат. Анткени биздин студиябызда өзүнүн мекенинде турат. Мен Тынчтык Кубатбековдун суроосун окуймун. Бир түрк кинофильм көрүп отуруп, иероглиф жок бул жерде. Майсалбектин катын эстеткен бир сахнага туш болдум дейт, бир көрүнүшкө туш болдум дейт. Фильмде атасы кызы 8 жашка чыкканда каза болгот. Атасы каза болуп калат экен, кызы 8 жашка чыкканда. Ошондо кызына мындай кат таштап кетет. Мен өлбөйм, кызым. Мен дайыма сенин жаныңда болом. Сен ар дем алганда мен да дем алам. Шамал соккондо чачтарыңдан сылайм. Жамгыр жааганда жүзүңдөн өбөм. Топуракка колуңду тийгизсең, колуңду кармайм. Көп чекиттен кийин башымды далыңа коём. Урматтуу билермандар, көп чекиттин ордуна ушуну аткарсаң деген, ушуну кылсаң деген мааниде сөз айкашы бар. Урматтуу билермандар, көп чекиттин ордуна эмне деп жазылган, эмне бар, кетти. Намаз сеждеге жүргөндө. Бул баягы кино окшоп атат да, түрктөрдүн баягы Корей согушунда түрктөрдүн айлабы ошо окшоштуруп кеттим да, неге деп сенин жаныңда болмаса койсоң дейт, топуракка койсоң мен кармайм деп атат. Не кылсаң мен желкен коем. Эми бул аны не деп коет эле, жөн эле эмоционалдуу эле салыштыруулар кетип атат да. Жок, баягы айладан эмес да так. Билбейм мен. Башымды далыңды коем деп атат. Сөзүндө башымды далыңа же башымды далыңа. Далыңа коем деп. Башымды далыңа. Сөзүн атасы айтып атат да, сен мындай отурсаң мен мындай кылам. Бул канченде кылам деп атат. Бул баягы эмеспи? Балалуу болсоң эмеспи? Балаң менен башымды желкен коем. Урпагың катар улантып кетем, кийинки муун менен мен келем сага дегендейчи. Сенин жаныңда мен өлбөйм, сенин жаныңда. Толук текст кимде бар? Жок, мен толук жазып атам. Эми негизи бул мындай. Жүзүңдөн шылайм, шамал болуп жүзүңдөн шылайм. Ошо эле жерге эмес, колуңду кармайм. Эмоционалдуу эле сөздөр. Балалуу болгонуңда же турмуш курганыңда. Ошо турмуш курганыңда. Алайлы бышыктайлычы. Кудайберди мырза. Жазайлычы. Кудайберди мырза. Урматтуу алып баруучу, бул уктаганда жооп кабыл алынат. Уктаганда. Бул кинофильм, мен туура жоопту айтып атам, атамдын кыл кыягы деп аталат экен. Демек атасы кызына кыл кыякты таштап кетет. Сен ар кыл кыяк черткениңде мен башымды далыңа коем. Музыка угуп атат. Музыка, урматтуу билермандар. Музыка укканда, музыка ойногондо мен эс алам деп атат да. 5-4 эсеп. 5-4 эсеп. Тынчтык Кубатбековдун суроосу телекөрүүчү тарапка дагы бир упай алып келди. 10 раунд. 10 раунд. Тургандардан кимдир бирөөдө бир туурарак вариант бар беле, тургандардан? Ушу музыка болушу мүмкүн деген. Жок экен эч кимде. 10 раунд. Сабира Арынова, балыкчы шаарынын тургуну, сиздерге каршы суроо берет. Мониторго көңүл буруңуздар. Кинофильмди ким көргөн? Кудайберди. Бул жаңы чыгарылганы го дейм, эскисин көргөн. Америкалык режиссер Бетти Томас тарткан Доктор Дулиттл деп аталган кинотасманын бир баннери дейлик. Бул тасмада башкы каармандан сырткары бир нече тентек айбанаттар да тартылган, көрүп турасыздар. Кызыгы бир нече айбанаттарды бир тасмага тартуу чындыгында өтө татаал процесс. Ар кандай жаныбардын өзүнчө мүнөзү бар. Себеби айбанаттар көп учурларда бири-бири менен келише албайт. Бул жерде жырткычы да турат, башкасы да турат дегендей. Мындан сырткары тасма тартуу учурунда теке же эчки айтор сценарийди жеп койгон учур дагы болгон экен. Жеп салган да мындайчы. А бирок бул тасманы тартууда эң көп тоскоолдукту башка бир каарман жараткан, эң көп тоскоолдукту. Ушулардын ичинен, урматтуу билермандар. Ушулар ичинен кайсынысы аябай көп тоскоолдук жаратышы мүмкүн кинофильм тартууда? Кетти минута.
Попугай эмеспи? Кайталап Сүйлөй берген да, кайталай берген да, тоскоолдук. Башкалар жираф деле болушу мүмкүн. Жираф ою узун да, общий бир кадр калыш кыйын. Өрдөкчү. Общий бир кадр калыш кыйын да, жирафты кошочу, мындай крупный планда алынып кала берет да, общий планда. Тоскоолдук кылган, ал тоскоолдук болбойт. Ал чоң маймыл. Анда эгер тентектиги менен болсо, сүйлөп турган жерде сүйлөбөй, сүйлөбөй турган жерде сүйлөп салат. Агайы турат да, агайы деле биякта Жок, ошо. эмеде жашайт, Антарктидада жашайт да. Биякта кантип жашайт? Эмне үчүн да? Жок, ал бул Кино тартуу процессин назарга тутайлы эле, кино тартуу процесске назар салайлы эле. Буга шартты ошого жараша кылышат. Характерлер менен, мынау эң көзөйнөк кайсы бар? Жаныбарлардын баары озвучка, баары сүйлөшөт. Ооба. Кинодочу баары Баары сүйлөшөт. сүйлөшөт. Ошо кайталай берген. Оозун тентектиги менен кабыл алат экен рөлдөчү. Кудайберди мырза. Урматтуу алып баруучу, жоопту Нурсултан мырза берет. Нурсултан Абдымуталип уулу. Биздин оюбузча тоттугуш тоскоолдук кылган. Эмне себептен? Себеби бул менин билишимче бул тасмада жаныбарлар бул адамдын тилинде сүйлөгөн. Эми аны албетте баягы актерлор жандандырышкан. Тоттугуш ошол жандандырып аткан сөздөрдүн баарын жаттап калганда кайталай берип, тасманын тартылышына тоскоолдук кылган деп ойлойбуз. Бул кинофильмде мен туура жоопту айтып атам. Режиссерго аябай көп тоскоолдук жараткан жана стоп деген сөздү кайра айта берген тоттугуш болгон. Туура. 5. 11 раунд. Мирлан уулу Амантур Токмок шаарына сиздерге каршы суроо жөнөтүптүр. Урматтуу билермандар. Фото суроо. Жакыныраак кылайын. 1893 тартылган фото суроо. Америкадагы Пристон университетинин студенттеринин сүрөтү көрүп турасыздар. Урматтуу билермандар. Сүрөттү жакшылап карай турган болсоңуздар, бул студенттердин көрүнүшү жакшы эмес. Ушул күнгө чейин бул студенттердин эмне үчүн мындай абалда сүрөткө түшкөнү дагы деле табышмак боюнча. Бирок сиздерге суроо. Буларга эмне болгон? Кетти минута. Урматтуу алып баруучу, эсеп тең тобокел кылабыз. Өнөтүнөн мурда жооп бар командада. Тобокелчилик мененби? Бирок туура эмес болсо, күйөөсүздөр аны эскертип коеюн. Убактын токтотун, ким жооп берет? Нурсултан мырза жооп берет. Нурсултан. Бул студенттер каратышып ойношкон, натыйжада оюндун аягында ушундай болуп жараланып калышкан. Эмне үчүн каратышкан деген вариант карманып атасыз? Кайсы негизде? Кар жаганда ойнойт адамдар. Ошо каратышып ойношкон. Аны мен түшүнүп турам. Кардын кандай далили бар бул жерде? Бул сүрөттө. Калың кийинип турат, колунда колгап кийип турат. Бетиндеги багы тердеп келишкен, каратышып чуркап ойношту да. Бирок бири-бирине аеосуздан багында караткан үчүн беттерине багы тийген да мындай. Жооп кабыл алат. Демек каратышкан студенттердин сүрөтү. Бул Принстон университетинин студенттери биринчи курс менен экинчи курстун ортосундагы каратышуу таймашынан көп келтек жеген балдар болуп сүрөткө түшкөн. 6-5 эсебинде Кудайберди Ташиевдин командасы кышкы сериялардын финалдык оюнуна жолдомо алды. Куттуктайбыз. Бир упай айырма менен оюнга жыйынтык анализ жасайбыз. Эки магистр силерге кыскача пикир берели. Бул Нурстан мырза менен Нурсултан мырза аттары да окшош экен. Мен алар экөөнүн арасынан дагы Нурсултан мырзаны тандап атам. Себеби акыркы суроону дагы таап койду, андан мурдагы суроону да таап койду. Бул өтө жоопкерчиликтүү мезгилде тапкан үчүн дагы мен ушул жакты тандап атам. Ал эми Нурстан мырза бир нече жолу мыкты билерман болгон, ал талашсыз. Ал эми суроолорго келсек, суроолордун ичинен мага жарганат жөнүндөгү, хайку жөнүндөгү суроону биз сынык кол чатыр, Сынык кол чатыр.
сынық ол жатыр. Ооба, чындыгында күчтүү суроо. Бул суроону Хайко бизге Ырыскүл Исабекова жөнөткөн эле. Нокен районунун тургуну. Биринчи кезекте ушул алгачкы суроого жоопту албетте Нурислам мырза берди. Бул команда үчүн, Ордо үчүн маанилүү. Андан кийинки раундтарда аябай жакшы аракет кылды. Биз байкап турсак, 50%дан ашыгын жеке команда үчүн бул Нурислам мырза мындай упай алып келди да. Мыкты билерман деп Нурислам мырзаны биз баалайбыз. Куттуктайбыз. Тынчтык мырза. Бул жердин атмосферасы өзгөчө экен. Мисалы биз телевизордон көргөн атмосфера башка, бул жерге келип көргөн мага өзгөчө жакты. Буюрса мындан кийин мүмкүнчүлүгүм болоор менен келип турганга мен дагы аракет кылам. Ошондой эле команданы жеңиш менен чын жүрөктөн куттуктайм. Абдан бул жерде отуруп чын жүрөктөн колдодум ичимден эмнегедир. Ал эми өзүм сурам ойногондо мындай жооп табышса экен деп так ойлодум. Анан бирок кээде дилемма болот эмеспи? Мындай таппаса мен утсам депчи. Ошондой ойлор болуп кетет. Бирок жалпысынан команда жогорку деңгээлде оюн көрсөттү. Кайсы суроо жакты сизге? Өзүңүздүн сурооңуздан тышкары. Мага дагы ошо жарганат жөнүндөгү суроо абдан жакты. Назик жарганат жөнүндө суроосу Ырыскүл Исабекованын суроосу экен. Актив дизайндын акчалай сыйлыгы жарымы биз ушул Ырыскүл Исабекова ыйгарабыз. Жана анын бир бөлүгүн биз мына бүгүнкү оюнда активдүү катышты, мыкты катышты деп Нуристан Марат уулу айтылып атат, Ошо Нуристанга ыйгарып коелу. Капитан Кудайберди мырза. Урматтуу алып баруучу, бүгүнкү оюн боюнча оюнга катышып, ушул ар бир суроого жакшы суроонун жообун тапканга аракет кылган ар бир команданын мүчөсүн ыраазычылыгымды билдирип кетмекчимин. Бул жака убакыт бөлүп, даярданууга убакыт бөлгөндөрү үчүн чын жүрөктөн ыраазыбыз. Ошол команданын жеңишине албетте себепчи болгон ушулар. Оюнга келе турган болсок, оюндун суроолору, оюндун жүрүшү биз үчүн жакшы эле оюн болду. Кудай кааласа, жогорку лигада өзүбүздүн ордубузду сактап калдык. Кабыл алып коюңуздар. Барбол компаниясынын шериктери жана эксклюзив торт Билерман Ордо деген Йома бургерден акысыз сертификат Кудайберди мырза, 6 адамдык жана акысыз ден соолук чыңдоо үчүн массажга, Аура Люкска сертификат. Демек, билеги күчтүү бирди жыгат, билими күчтүү миңди жыгат. Кийинки Кудай буйрса, кийинки жума Сагынбек Мамановдун командасын ушул жерден күтөбүз. Финалга жолдомо алууга бул команда дагы аракет кылат. Азырынча Кудайберди Ташиевдин командасы жолдомо алды расмий түрдө. Ушуну менен бүгүнкү оюн жыйынтыгыбыз. Көрүшкөнчө, ассалому алейкум.